Мен азыр дегенбиз 5 минутадай убакыт кетип калыптыр уже. Мгм. Так, бул жактан биринчи биз өзгөрмө деген түшүнүктүн эмне экенин билип алалы. Азыр мен эмени ачып коеюн. Мгм. Мынакей. Көрүнүп атабы экран? Мына А, өзгөрмө түшүнүгү маалыматтын типтери жана сызык. Так, бүгүн ушул теманы өтөлү. Эр- Эртең сабакка кире аласызбы? Жеграл. Анда эртең бүрсүгүнү катардан өтүп коелу. Мынакей могул өзгөрмө түшүнүгү, маалыматтын типтери жана сызыктуу программалоо. Ушул экөөнү бүгүн эртең сөзсүз өтүшүбүз керек. Анан среда күнү практика кылабыз. Түшүнүктүүбү? Мгм. Жакшы экен анда. Так. Өзгөрмө дегенди кандай түшүнөсүң? Негизи эле өзгөрмө деген сөздү. Билебиз. Мындай өзүңдүн оюңду мага туура жооптун эмес, мага сенин оюң керек. Кандай түшүнөсүң? Өзгөрмө дегенде эмнени түшүнөсүң? Өзгөрмө. Оюңду тартынбай айта бер. Негизи эле сөз өзгөрмө деген сөз эмнени түшүндүрүп турат? Өзгөрмө деген дайыма өзгөрүп турганбы? Азамат. Өзгөрмө бул эмне? Өзгөрүп Дайыма туруучу өзгөрүп турган. нерсе. Аха. Так, азыр өзгөрмө деп эми толук жазып коеюн. Өзгөрмө. Дайыма өзгөрүп туруучу нерсе. Башкача айтканда эмне? Биз маалыматты киргизип атканда, мисалы үчүн бизге деген заданиялар келет да. Эки сандын суммасын тап деген сыяктуучу. Бизге деген 5 менен 3'нүн суммасын тап деп келбейт. Бизге эмне дейт? Эки сандын суммасын тап дегендей сыяктуу суроолор келет. Ошол суроолордо биз эмне? Сандарды бир нерсеге салышыбыз керек. Бир идишке салышыбыз керек. Ошол идиштин атын биз өзгөрмө деп атайт экенбиз. Башкача айтканда, кааласаң челек катары түшүнсөң, чака катары түшүнсөң болот. Кааласаң чыны, кааласаң коробка эмне? Бул бош идиш. Мындайча айтканда, бош идиш катары кабыл алсаң болот. Ар бирине ар башкача нерселер салабыз. Мисалы үчүн, мусор салган чака. Мусор салган чакага биз эмне? Тамак куя албайбыз. Коробкага биз суу куя албайбыз. Чыныга болсо биз мусорлорду сала албайбыз же болбосо эмне? Тряпкаларды, кагаздарды салып кое албайбыз. Ошол сыяктуу эле эмне? Өзгөрмө деген бул идиш экен жана ар бир идиштин өзүнө тиешелүү типтери болот экен. Мына бүгүнкү өтө турган темабыз мына ушул. Мисалы, биз жазабыз. Өткөндө мен сага бир жазып көргөзгөнмүн. Эки сумманын анан бул ар бир чаканын өзүнүн аты болот. Аты эмне? Сен каалагандай ат койсоң болот. Мисалы үчүн Д же болбосо С деген сыяктуу чакаларга, идиштерге сен өзүң ат коюп койсоң болот. Ал атты мен мисалы үчүн Акылай деп ат коюп койсом болот. Бирок эмне? Бул ат койгондун да эрежелери бар. Биринчиси биз мына булардан ат кое албайбыз. Башкача айтканда, цифралардан жана математикалык белгилерден точка, бөлүү, кошуу деген сыяктуу белгилерден ат кое албайбыз. Биз койгон ат
сөзсүз түрдө латын тамгаларында болушу керек. Мына ушундай кылып каалагандай кылып ат коюп койсок болот. Кааласак бир эле тамга менен дагы ат коюп койсок болот. Экинчи эрежеси биз койгон ат Python тилиндеги программалоо функцияларынын аты болбош керек. Башкача айтканда and, or, ой, or, not, if, print, input, int, map деген сыяктуу эмне мен жазгандан кийин ушундай түстөргө боелуп кала турчу аттар болбош керек. Түшүнүктүүбү? Дагы мен мисалы үчүн бир нерсесин жазайын. Мисалы үчүн float деген сыяктуу мынакей ар бирин жазганда көрдүң, кээ бирлери сары түскө, кээ бирлери сыя түскө боелуп калды. Ушул сыяктуу кылып боелуп калбай турган аттар болуш керек. Сен бул жерге эмне өзүңдүн атыңды коюп койсоң болот. Же болбосо чоң программа иштеп жатканда мисалы үчүн эмне сумманы табыш керек болсо сум деп коюп койсоң болот. Бирок мен бул жерде байкагының мен чоң тамга менен сум деп жаздым, Эми мен ушул эле сөздү кичинекей тамга менен жаза турган болсом сум. Мынакей. Эмне? Бул дагы сыя түскө боелот. Башкача айтканда мындай аттар жарабайт. Макс, минимум деген аттар жарабайт. Буларды жаза турган болсоң эмне? Биринчи тамгасын же бардыгын чоң тамгада кылып коюшуң керек болот. Мына ушул нерсени эске алышыбыз керек. Сен ушул эрежелерди сактап, өзүңдүн чакаларыңа, башкача айтканда идиштериңе өзүң каалаган атты кое аласың. Мен көбүнчө жөн гана майда латын тамгаларын колдоном. А барабар, input, print, A дедим. Эми мен анын ичине эмнени салсам, экранга ошол чыгат. А деген бул чака, идиш, өзгөрмө. Өзгөрмөнүн ичине мен эмне сөз жазсам, ошонун баары экранга чыгат азыр. Так, сөзүм угуп атабы? Сыймык. A. Жакшы экен анда. Так, бүгүн канчасы? 08, 12, 18, 12, 25. Мынакей. Мага эмне сөз бер деп турат. Мен бул жерге азыр салам акылай деп жазайын. Эмне? Кайра эле ошол сөздү чыгарып берди. Башкача айтканда эмне? Мен салам акылай деген сөздү чыгар деген буйрук берген жок. Мен болгон эмне? Өзгөрмөнү чыгар дедим. Көрдүңбү? Өзгөрмөнү чыгар дегенибизде бизде ушундай кылып өзгөрмөнүн ичине эмне сөзүн салсак ошонун баарын чыгарып берет. Мына ушул нерсени биз өзгөрмө деп атайбыз. Эми сен сага дайыма керек болчу нерсе, дайыма колдончу нерсе бул input жана print функциялары. Input ичине put салуу. Башкача айтканда, сен жаңы ачкан терезеге бир нерсени жазууң керек болсо, ошол жака жазуучу функция. Башкача айтканда, жаңы терезеге бир нерсени жазууга, бир нерсени суроого мүмкүнчүлүк бере турчу функция input. Андан кийин print. Өткөндө айткам, print деген бул принтер сөзүндөй эле. Чыгаруу дегенди билдирет. Сен жазган маалыматтын жообун чыгарып берүүчү функция. Ушул экөөнү сөзсүз жаттап ал. Жана мындан сырткары Python программалоо тилинде бир нече типтер бар. Бул integer, float, string, так, integer, float, string жана так. Азырынча сага керек боло турган мына ушул үчөө эле. Жана 1-2, 2-3 темадан кийин биз деген
тизме деген теманы өтөбүз. Ошондо үчүнчү типти көргөзөм. Азыр аны сага көргөзбөй турайын. Так, integer. Integer деген бул англис тилинен которгондо эмне? Бүтүн, ой, бүтүн сандар дегенди түшүндүрөт. Float деген бул рационалдык сандар. Ал эми string деген бул эмне? Сап же сөз. Башкача айтканда, integer Python программалоо тилинде int деп кыскартылат, string Python программалоо тилинде str деп кыскартылат. Int деген бул бүтүн сандар. Башкача айтканда, сен inттин ичине эмнени салсаң, программа анын бардыгын бүтүн сан катары окуйт. Мисалы, сен inттин ичине intти мен кандай түшүнсөм? Мусор салган чака деп түшүндүрөйүн. Сен анын ичине эмнени салсаң, бардыгы эмне? Мусорго айланат, Ошол сыяктуу. Инттин ичине сен сөздү салсаң, тоже мусорго, бүтүн сан катары окуйт, дагы туура эмес нерсени чыгарып берет. Бул эмне? Бүтүн сан эмес деп чыгарып берет. Сен жөнө ондук бөлчөктөгү сандарды алсаң, ошону эмне? Бүтүн санын гана алып чыгарып берет. Жана бардык сандарды бүтүн сан катары кабыл алып, аларды кошуп, кемитип, көбөйтүп, бөлүп, алар менен амал иштөөгө жардам берет. Ал эми float эмнеси менен айырмаланат? Бүтүн эмес сандар бар, 1,5, 2ден 3, минус тамыр алдында 1. Мына, ушул сыяктуу сандар бар. Бул сандар эмне? Бүтүн сандарга кирбейт. Мына, ушул сыяктуу сандардын бардыгын окуучу программа бул float. Башкача айтканда, бул сен бүтүн сал, жөн эле 1 деп салып койсоң дагы аны точка, үтүр, артындагы нолу менен кош. Башкача айтканда, бардыгын ондук бөлчөк түрүндө окуйт. Ал эми str сен сөз саласыңбы, сан саласыңбы, текст саласыңбы, жөн эле мындай набор элементов, мындай сыяктуу элементтерди салып коесуңбу, бардыгын сап катары, сөз катары окуй берет. Түшүнүктүүбү? Ушул сөздөр менен амалдарды иштей берет str. Суроо барбы? Үчөө боюнча. Сыймык? Жок койду. Суроо жок, Анда азыр мен ушул үчөөнүн тең иштөө функциясын көргөзөйүн. Андан кийин заданияларды чыгарганы өтөбүз. Так, эми мен бул жерде input деп турат, Бул функция, типтерди кандай колдонобуз? Мына, input'тун астына мен int деп жазып, жана input'ту ошол int деген типтин ичиндеги кашага сала турган болсом, бул эмне? Киргизилүүчү маалымат, мына, киргизилүүчү маалымат эмненин ичинде турат? Бүтүн сандын ичинде турат. Кийинки өзгөрмөгө мен b деген атты коеюн дагы, ал жака float деп туруп, input киргизилүүчү маалыматты float тибине салып койдум, ичине салып койдум, көрдүң, Кашанын ичине салып койгондо, демек эмне? Ушуга тиешелүү дегенди билдирет. Жана кийинкисине s деген өзгөрмөнү ачайын дагы, str тибинин ичине дагы киргизилүүчү маалыматты салып коеюн. Эми биринчисинде print a кошу 5ти чыгарып бер дейин. Экинчисинде print b кошу 5ти чыгарып бер дейин. Үчүнчүсүндө print s кошу 5ти чыгарып бер дейин. Азыр эгерде мындай эле 5ти же сандарды жаза бере турган болсок, Python программалоо тили мунун бардыгын сан катары кабыл алат. Эгерде ал өзгөрмө эмес болсочу. Так, бизде азыр бир катасы менен программа чыгат.
ага чейин кандай чыгарылып атканын көрүп алалы, э? Бардыгына мен азыр Ага дагы, Бга дагы, Сга дагы бир эле санды берем. Мага бир сан айтчы, 3 орунду бир сан айт. 109. 197. Кандай? 100, 100. 100, э? Мхм. Hı. 100. Мынакей Ага 100дү бердим, Бга дагы 100дү берип атам, көрдүңбү? Ар бирин өз-өзүнчө сапка жазып атам. Сга дагы 100дү бердим. Эми чыгарып бер дедим. Мынакей, көрдүңбү? Биринчисинде эмне? 100гө 5ти кошту, 105. Экинчисинде дал эле ошол болгону эмне? Чекит жана 0. Башкача айтканда, ондук бөлчөк түрүндө чыгарып берди. Ал эми үчүнчүсү ката чыкты. Анткени эмне деп атат? Биздин киргизилген бүтүн сан эмес. Сен ага сөзгө санды кошо албайсың деп атат. Эми муну оңдош үчүн мен 5ти мына ушундай жашыл тырмакчага салып коем. Бул эмне кылат? 5ти сөз катары окутат. Эми айырмасын көрөлү. 100. Мынакей. Биринчисинде 100гө 5ти кошту, туура чыгарды. Экинчисинде деле туура чыгарды. Үчүнчүсүндө эмне кылды? Эки сөздү бири-бирине жабыштырып койду. Башкача айтканда, 100дү дагы сөз катары окуду, 5ти дагы сөз катары окуду да экөөнү кош дегенди эмне жабыштырып кой, катар жазып кой дегенди түшүнүп калды. Көрдүңбү? Мына ушундай учурларды да бизге кереги тийип калат. Эгерде сен str функциясын кээ бир учурларда колдонгонго туура келип калат, бирок сен жөн эле str жазбай эле жөн эле input катары жазып койсоң деле, муну сап катары окуй берет. Мисалы, дагы көрөлү, э? Мынакей. Көрдүңбү? Мен жөн гана strди жазбай, жөн гана input деп эле жазып койдум. Муну дагы эгерде эч кандай типке салбасаң, сап катары, сөз катары окуй берет. str кандай учурда керек? Кээ бир учурда ушул жака жазып койгондо сөз экенин так аныкташ үчүн керек болот. Анткени тексттерди көп жазганда бөлүнүп, билинип туруш үчүн керек болот. Биринчи варианты. Экинчиси, сен кээ бир учурда санды сөзгө, сөздү санга айландырышың керек болот. Ошол учурда биз strди колдонобуз. Түшүнүктүү да, э? A. Мхм. Түшүнүктүү болгон болсо, мен сага дагы бир нерсени үйрөтүп коеюн. Бул эмне? Бир сапка жазуу. Башкача айтканда, биз азыр Аны өзүнчө сапка, Бны өзүнчө, Сны өзүнчө сапка чыгарып атабызго. Ушулардын бардыгын бир сапка чыгаруу. Кандай? А үтүр, Б үтүр, С барабар мэп. Мэп деген бул дагы тип болуп эсептелинет. Бул эмне? Сөздүктү окуучу тип. Башкача айтканда, жанагы эле int, float, str сыяктуу тип болгону эмне? Тизмени окуйт. Сөздү да окубайт, санды да окубайт, сөздүктү жана тизмени окуйт. Бул 3 берилген 3 өзгөрмөнү бир тизмеге тизип салып берүүчү программа. Ой, тип, маалыматтын тиби. Map. Map'тин ичине мен int, башкача айтканда, жалаң сандарды салып атам дедим. Int, input, сандардан турган маалыматты киргизишибиз керек. Точка split. Split бул кайра тетирисинче тизмеден жөн гана кашалары жок кылып, тизмеден чыгарып берүүчү программа. Эми ушул нерсени жаттап алышың керек. Print A плюс B плюс C. Ушул нерсени жаттап алышың керек. Анткени көпчүлүк областтык, райондук олимпиадалардын бардыгында мына ушул колдонулат. Көбүнчө бардыгы бир сапка берилген заданиялар көп келет. Так. Эми 3 сан айтчы мага.
жүз деле жазабыз. Любой 3 санайды. Бир, эки, үч дегенде. Ооба, ошол сыяктуу. Бир, эки, үч. Bir, Болуп. 2, 3. Мынакей, үчөөнүн суммасын чыгарып берди. Көрдүңбү? Эгерде мен буларды өз-өзүнчө катарга жазсам, ката чыгарып берет. Башкача айтканда, үчөөнү бир тизмеге алды дагы чыгарып берди. Ушул кодду жаттап алышың керек. Map'те бир каша ачасың, int'тен кийин үтүр, input, потом точка, split. Сөзсүз түрдө. Жаттап алышың керек. Эми, так, заданияларга өтө берели. Өзгөрмө деген эмне экен? Сыймак, өзгөрмө деген эмне экен? Өзгөрүп кеткендерибиз. Өзгөрүп кеткен же болбосо маалыматты сактоочу э, кутуча деп кабыл алам. Өзгөрмө деген эмне экен? Өзгөрүп кеткен же маалыматты сактоочу кутуша. Өзгөрүп кетүүчү, то есть ар бир маалыматты киргизген сайын ар кандай маалыматтын кабыл ала берет. Ал эми өзгөрмөнүн типтери деген эмне экен? Мына неме int range Int, дегендерби? int деген эмне экен? Range int деген сандар, Бүтүн сандар. бүтүн Мгм. сандар int. Андан кийин болсо Э, string, String. Же болбосо string ал str неме? деп ок. str. str str деген эмне экен? неме сандарда же андай Жок, туура эмес. бүт str неме деген эле нөл бүтүн мисалы үчүн 1,5 дегендерчи ушуларды. жок, жок, str андай эмес. str деген STRден саптарды окуйт. сап же сөзбү? Эй, Сап же сөз. ондук бөлчөктөрдү окуганда эмне экен? Атын унутуп калдым. Эле. Ондук Split, бөлчөктөрдү эмне окуйт экен? split беле? Жок. Мына, int эмнени окуйт? Сандарды. Бүтүн сандарды. Бүтүн сандарды. str эмнени окуйт? Сап же сөз. Сап же сөз. Float эмнени окуйт? Float ошо. 1,5 деген сыяктуу сандарды. Азамат, жаттаганың булардын бардыгы макулбу? Float деген, Эми, мхм. Эми биз өткөндө чыгарган эсепти кайра кайталайлы. Ар бир кашага көңүл бурушуң керек. Көрдүңбү? Input дегенден кийин мен бир кашаны ачып жаап атам. Split дегенден кийин бир кашаны ачып жаап атам. Ушуларга дагы көңүл бурушуң керек болот. Print A плюс S. Мен азыр бир эсепти чыгарып көргөзөмүн. Жана заданияларды беремин дагы, сабакты жыйынтыктайм. Бүгүнкү тема негизи жеңил эле тема. Бул эмне? Өзгөрмө түшүнүгү жана маалыматтын типтери. Экөөнү тең түшүндүң, э? Же түшүнбөй Аха, калдыңбы? түшүндүм. Эгер түшүнгөн болсоң, мен сабакты жөн гана созуп отура бергендин пайдасы жок. Сабакты жыйынтыктаймын. Эртең сабакка киресиң сөзсүз, э? А, Мхм. Мынакей. 10 суроо берилген жана биз эмне? Жана мен сага жаттап ал деген код мына ушул. Map int int, input точка split. Так, жакындатып көргөзөйүн мынакей. А жана С булар эмнелер? берилген жана неме. Эмне бул А, С деген? Эмне? Бүгүнкү тема. Сыймык. Көңүл буруп атасыңбы сабакка? А, А жана С деген эмне экен? бүгүнкү тема. Бүгүн кайсы теманы өтүп атабыз? Өзгөрмө. Анын типтери. А, С өзгөрмөнүн аттары.
Мгм. Эмнеке? А менен эс өзгөрмөнүн аттары. А менен S'тин ордуна мен кандай сөздөрдү жазып койсом болот? Эки анан Кандай эки? башка немелер жазсак болот. Тамгаларды. Өзгөрмөгө кандай аттарды кое албайбыз? Жанагы боелгон аттарды кое албайбыз. Боелгон аттарды же программада Python программалоо тилиндеги функциялардын аттарын кое албайбыз. Мгм. Эмнелердин атын кое албайт экенбиз? Сыймык, сыймык. Ал Кандай аттарды кое албайт экенбиз мага? Тез жооп берип кой, мен сабакты жыйынтыктайын. боелгон аттарды кое албайбыз. Анан Python тилиндеги немелерди неме Функциянын функцияларды аттарын кое албайбыз. аттарын кое албайбыз. Так. Андан башка латын тамгалары менен жазылган каалаган атты кое алат экенбиз. Жакшы. Ага. Эми сага тапшырма. Эртеңки сабакка чейин мына А+Бны мен сага чыгарып көргөздүм. Неглухой телефон, бисер, Эния. Следующий, предыдущий, два бандита. Ного арифметиканы 100% кылып толтурушуң керек. Эртең кечки саат 19:00 чейин ушул бетти толук толтуруп бүтүрүшүң керек. Башка сайттардан бербей эле коеюн. smp.ruга киресиң дагы. Так, катталдың беле сайттарга? Ага, төртөнөтөн катталган. Төртөнөтөн катталган болсоң жакшы экен. Ногул жердеги көргөзүп аткан mo арифметиканы 100% кылып толтурушуң керек. Мага толтуруп, сүрөткө тартып жөнөтөсүң. Сен мурунку тапшырмаларды мага жөнөткөн жоксуң. Аткаргам бирок мындай Эмнеге жөнөткөн сүрөткө жокмун. тартып жөнөткөн жоксуң? Тапшырманы көргөзүш керек да. Так, сөзсүз түрдө эгерде сүрөткө тартып жөнөтпөсөң, анда мен тапшырманы аткарган жок деп эсептейм. Тапшырмаларды убагында так аткарышың керек. Жоопкерчиликтүү болобуз. Анткени программисттин эң негизги кызматы бул жоопкерчилик. Түшүнүктүүбү? Эгерде Ага. жоопкерчилигиң болбосо, тапшырмаларды калтырып коюп, аткарбай, көңүлүң жок боло турган болсо, анда эч кандай жыйынтык чыкпайт. Түшүнбөгөн сурооң болсо, каалаган убакытта чыгарып атканыңдан мага жаз, чалып, видео звонок менен болсо дагы сурай берсең болот. Түшүнүктүүбү? Не глухой телефон? Ага. Эмне? Глухой туура эмес телефон эмес, туура телефон экен. Бисер, Эния. Окуп чыгасың, анализ кыласың, входные данные, эмне кириш керек жана эмне чыгыш керек. Жакшылап ойлоносуң, логикасын табасың дагы чыгарасың. Эртеңкиге сага ушулар жетиштүү деп ойлойм. Мурунку тапшырмаларыңды жөнөтпөй аткансың, муну сөзсүз жөнөтүшүң керек. Эгерде жөнөтпөсөң эжекеңе да жазамын. Түшүнүктүүбү? Түшүнбөгөн Ага. жериң болсо, мага чалып жазып сурайсың. Так, сабагыбыз жыйынтыктап калды. Анда саламатта кал.